Буйруса жакшы жаңылыгыбыз бар, урматтуу туугандар. Ушул 17 сентябрда Кыргызстанда триатлон боюнча мелдеш өтөт. Мына ошол тууралуу кененирээк сөз кылуу үчүн биз ушул мелдештин уюштуруучуларын жана спортчуларды студиябызга конокко чакырганбыз. Бизде бүгүн конокто уюштуруучулардын катарындагы өз дагы триатлет Бегимай Алыбаева жана Айбек Надырбеков. Спортчу. Саламатсыздарбы? Куш келипсиздер. Көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Багыт биздики да аябай жакшы. Дайым эле жакшы болсун. Ушу триатлон бизде мындай жаңы спорттун түрү да. Анан кийин ушул жөнүндө мелдешүү өтөрүн мен жакында эле билдим сиздерденчи. Ушул жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз. Бул мелдеш хижина дяди Томада болот. Үчүнчү Аэропорт жакта. Ооба, аэропорт жолунда болот. Бул 3 спорт боюнча өтөт. Сүзөсүң. 750 чакырым сүзөсүң. Чакырым метр. Километр. Метр кечиресиңер. Анан кийин 20 километр велосипед тебесиңер, анан 5 километр чуркайсыңар. Ушундай. Ошондо баягы мен интернеттен көргөм да, бизде ушу биринчи жолу өтүп атса керек менин оюмча. Же кайра өтүп турат. 3 жол өтүп. 3 жол катар сентябрда ушул мелдеш ушул аралыктар спринт деп коет. Ушу триатлондо эң кыскасы ушул спринтта. Эң кыскасы. Жыл сайын күз айында өтөт. Жыл сайын сентябрда 3 жолу өтүп жатат. Жакшы, анан кийин бул жакта баягы канча спортчу катышат? Негизи сууга сүзгөндө баягы хижина дяди Томада көл бар эле го. Ошол жакта сүзүшөт окшойт деп болжоп атам. Ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Канча спортчу катышат? 100га чейин чек 100 адам. Андан көп болбош керек. Жаш курагычы? Жаш курагы бөлүнөт. 18-29, 30-39 деп ушундай. Эме возрастная категория ушул. Демек чектөө бар экен. Ооба, чектөө бар. Ар бир эмесин. Бул жакта бир эле күн өткөрүлөт да туура? Ооба. Саат канчадан канчага чейин? Кызыккандар барып көрсө болот да. Ооба, кызыккандар көрсө болот албетте. Саат 12-де башталат. Эртеменден баштап эмелер берет, стартовый пакеттер берилет. Аларды эметип коюп, анан кийин биринчи кичинекей балдар эметишет, катышат, өтүшөт, анан кийин уже чоңдор кетишет. Чоң кишилер. Сиз өзүңүз айтып өтсөңүз, триатлет экенсиз. Канча жылдан бери машыгып атасыз? Эмне үчүн ушул спорттун түрүнө келип калдыңыз? Деги эле бул спортко кантип келип калдыңыз? Ошо жөнүндө кетип. Мен деген 2013 Ironman деген ушул триатлондогу эң чоң дистанциялардын бири Ironman деген бар да. Ошону угуп, ошондо кызыга баштагам. Бирок бир күнү кылам деп эле жүргөм да, эчтеке кылбай элечи. Анан кийин бизде 2014 жылы федерация пайда болду. Аябай көп иш-чараларды кылып, ушул спортту өнүктүрө башталганда. Анан кийин ушу федерация пайда болгондон кийин мен да машыга баштадым, тренерлер бул жакта пайда болду. Анан акырындап ушул ар кандай мелдештерге катышып, кээде эмес, бир жолу мындай орунду алып калгам, анткени жашка келип калганда бир аз кыйыныраак болуп калат. Менден жаш спортсмендер менен мелдешкенчи. Сиздин жашыңыз канчада ошондо? 33. 33. Бирок жаш көрүнөт экенсиз. Сизге мотивация болгон экен да. Эң биринчиси жөн эле өтүп бүтүрүү да, финишке чейин жетүү болчу. Анткени буга чейин кээде футбол ойноп калчумун болду. Мындай дайыма машыгуу кылганым 1,5 жылдай болуп калды. Жакшы, бул жакта көптөгөн медалдар турат. Ошолор жөнүндө, сертификаттар жөнүндө, ошолор жөнүндө айтып өтсөңүз. Кимдики булар? Бул деген көбүнчөсү Бегимайдыкы да. Бегимай деген мыкты триатлет, ордунда көп алган. Кээ бир медалдар катышуу үчүн берилет да, финишке жеткен баарына берилет. Кээ бирлер болсо орун алгандан кийин. Анан бул деген өткөн жылдагы акватлон деп коет. Аякта чуркамай, сууда сүзүү эле да, велосипед жок. Ушул жакта орун алгам. Калгандар болсо менинке катышуу үчүн, катышканы үчүн эле берилген медалдар да. Эң негизгиси могу Ironman дегенде жарым Ironman деп коет. Ал жакта 1 километр 900 метр сүзүү, 90 километр велосипед, 21 километр чуркамай да. Жакшы экен. Сиздин сыйлыктарыңыз жөнүндө айтып өтсөк?
Менин сыймыктарым ушул эле. Бирок орундарга Эң баасы кайсы эң баасы бул биринчи орунга алгам. Алтын медаль окшойт. Алтын медаль, ооба. Буну дуатлондан алгам. Аякта бир гана чуркайсың, анан велосипед тебесиң. Суда сүзмөй жок, э? Суда сүзмөй жок. Бул болсо, буну эмеден алгам, триатлон боюнча Скөлдө өткөм бул жылы. Аякта спринтте катышкам, ошондо дагы 750 метр сүзөсүң, 20 километр велосипед и 5 километр чуркайсың. Буну дагы эмеден алгам, акватлондон 3-чү орун алгам. Аякта сүзөсүң и чуркайсың. Жакшы экен. Булар дагы жөн эле катышкан Катышкандыгы үчүн үчүн берилет. Ооба. Медальдар жакшы экен. Сиз бул спортко кантип келип калдыңыз? Мен спортко келгенимге көп деле болгон жок. 9 ай болду. Спортто. 9 айдын ичинде ушунча. Бирок жакшы көрсөткүчтөргө ээ болупсуз. Абдан. Азаматсыз. Ошондой болуп калды. Билбейм кантип келгеним айга. Шыңыңыз бар окшойт. Балким. Багы мен бул жакта мындай чуркагандан болсо макул эми. Дайыма чуркап туруш керек. Анан кийин сүзүш керек. Анан кийин багы аралык деле анча жакын эмес экен. 750 метр деле мындай жөнөкөй адамдар жөн эле сүзүп өтүш эле кыйын да багы. Жөнөкөй адам мисалы үчүн мен сүзө албайм деп ачыгыч. Анан кийин велосипед тебип жарыш керек. Канча убакыттан машыгып туруш керек дайыма форманы кармап туруш үчүн? Мисалы биз күндө машыгабыз. Буларды 9 айдын ичинде күндө машыгып аткандан ушундай деңгээлге жеттим деп ойлойм. Канча сааттан машыгасыздар? Канча саат? Эрте менен 6-дан баштап, 6:30-дан баштап 8-ге чейин. Андан кийин кээ бирде кечки тренировкалар бар. Бирок ал эме аябай көп эмес да, жумасында 2 жолу кечинде. Көбүнчө эрте менен өтөт баары. Анан демек сүзгөн жагы бул бассейнден эле машыгып Ооба, отурсуз. бассейнден эле. Велосипед тепкеничи? Велосипедти эме ар кандай жолдорго чыгабыз, көбүнчө аэропорттун жолуна чыгабыз. Алыска. Ооба, алыска чыгабыз. Бул спорт менен машыгам деген биздин жаш уландар, деги эле каалоочулар. Кантип сиздер менен байланышса болот же кайсыл жака барып үйрөнсө болот? Бизде интернетте барбыз, көп интернетте барбыз. Анан федерация, школа федерация триатлона бар бизде. Ал Дельфинде турат. Азырынча Дельфинде турат. Өзү федерация болсо Оразбекова 26-да. Демек бул адрестерге барса сиздерди таап, номерлер бар, интернеттен чалып биз менен байланышып, сурап, суроолорун берип, жооп беребиз, маалымат алып. Жакшы. Айбек айтсаңыз, сиз болсо буга чейин ушундай багы жаш курагың өткөн сайын жаштар менен тең тайлаш кыйыныраак болуп калат экен деген сөздөрдү айттыңыз да. Мындан ары багы 29 жаштан өйдөкүлөр менен жарышат окшойсуз. Ооба. Триатлондо орундарды бергенде ушу жашка карата берилет. Мисалы бизде 30-39, мисалы менин категориямчы. Бирок эң көп спортсмендер ушу 30-39да да. Анткени Эмне үчүн? Дүйнөдө да, Кыргызстанда эң көп ушуну анткени триатлон бир аз убакыт көп кетет триатлонго. Мисалы тренировкаларды машыгууну айтсаңыз, жумасына жок дегенде 7-8 машыгуу болот. Анан кийин 12 саат кетет да ушу машыгууларгачы. Ошон үчүн ушу триатлонго мындай эң көбүнчө кишилер бар эмес, көбүнчө кишилер жумушу жакшы болуп калгандар, анан кийин бир аз акчада коюп койгон, бутуна туруп калган. Ооба, бутуна туруп калган. Четиркөөгө чыгам десе да көбүрөөк акча кетет да. Мисалы велосипед эле бир $200 бир $10,000 барган велосипеддер бар да. Ошон үчүн эң көп ушул категорияда. Эми деген бар деле жаштарга жетем деген максат коебуз баарыбыз. Беги майга жетебиз деп билген. Буюрса, тилеңиздер ишке ашсын. Дагы жолу тактап коелу. 17 сентябрь хижина дяди Тома аэропортко бараткан жакта саат 12-де башталат. ооба. Белдеш. Ооба. Ошол жактан көрүшөбүз. Анда сиздерге келип бергениңиздер үчүн ыраазычылык Рахмат, билдиребиз. келип кетиңиз. Ар дайым келип барганга аракет кылабыз. Ушундай жакшы спорттун түрүн Кыргызстанда өнүктүрө бериңиздер. Өзүңүздөр дагы бийиктиктерди багындыра бериңиздер. Ийгилик сиздерге, рахмат. Рахмат.